2 августтан 8 августка чейинки жылдыздар төлгөсү менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кой жылдызы. Эгерде бизнесиңиздеги пландарыңызды ишке ашырууну көздөп жатсаңыз, анда жеке жашооңуздагы ашыкча көйгөйлөрдү иреттеп алганыңыз оң. Шейшембиде финансылык тобокелчиликке байланыштуу чоң бизнести баштоосун ушталбайт. Ал эми дем алыш күндөрүңүздү шаардын сыртында же болбосо үй бүлөңүздүн жанында айылда өткөрүүсүн ушталат. Букачар жылдызы. Аптанын башында энергияга бай болосуз. Жумушуңузда ийгиликтер болуп жакшырат. Жаңы таанышуулар же жаңы жумуш үчүн ыңгайлуу учур. Жумушуңузда интенсивдүүлүк маанилүү. Бейшемби, жума күндөрү жумушка болгон каалооңуз жоголот. Жеке жашооңузда тагдырыңызга байланыштуу маанилүү сунуш түшөт. Эгиздер жылдызы. Эгиздер жылдызы үчүн бизнес идеяларды жана көптөн бери күткөн максаттарды ишке ашырууга ыңгайлуу учур. Андыктан узак мөөнөттүү пландарга көңүл буруу эң жакшы жыйынтыктарды берет. Аптанын ортосунда келечекке тайманбастык менен кароого, өз көз карашыңызды көрсөтүүгө жана пикириңизди билдирүүгө болот. Жеке жашоодо сүйүктүүңүз сизди ар тараптан колдоп, жумушуңуздун ийгиликтүү болушуна шарт түзөт. Бөөн жылдызы. Тилиңизден катуу сөз чыгып кете турган болсо, анын кесепети кандай болорун ойлонуп көрүңүз. Сиздин чыдамкайлыгыңыз жана дагы сабырдуулугуңуз гана мамилелерди тынч нукта сактай алат. Ойлонбой жасаган иш-аракеттериңиздин кесепетинен жабыр тарткыңыз келбесе, жети өлчөп бир кес деген сөздү унутпаңыз. Аптанын аягында жумушка байланыштуу энергияңыз жогору болот, бирок чарчабаганга аракет кылыңыз. Арстан жылдызы. Карьераңызда бир аз маселелер жаралышы мүмкүн, бирок курбу курдаштарыңыз жана кесиптештериңиз сизди колдоп, жумушуңуз жакында жакшырат. Өзүңүз үчүн гана эмес, башкалар үчүн да маанилүү чечимдерди кабыл алуудан коркпоңуз. Кошоматчылыкка алдырбаңыз, башкалардын мактоосун көтөрө билиңиз. Жетишкендиктериңизди практика жүзүндө далилдөө талап кылынат. Бийкеч жылдызы. Сиздин бул жумадагы эң башкы милдетиңиз бул жумушуңузду жоопкерчилик менен аткаруу жана бизнесте жөндөмүңүздү көрсөтүүгө ыңгайлуу учур. Кесиптештердин арасындагы интригаларга жай баракат мамиле жасаңыз. Аптанын ортосунда ишке болгон жөндөмдүүлүгүңүз жогорулайт. Ошондой эле сиз үчүн ар тараптан мүмкүнчүлүктөр ачылышы ыктымал. Бул учурду колдон чыгарбай, колдоно билиңиз. Тараза жылдызы. Бул жумада ийгилик сиз тарапта болушу мүмкүн. Ал үчүн талыкпастан иштешиңиз керек. Кээ бир нерселерге реалдуулук менен караганыңыз оң, кээде сиз үчүн таптакыр жагымдуу эмес чечимдерди кабыл алууга туура келет. Аланаңыздагы адамдар чыныгы жүзүн көрсөтүшөт жана сиз аларды жактырбашыңыз мүмкүн. Бирок мындай кырдаал сизге муктаж жана кымбат адамдар менен болгон мамилелерди бекемдейт. Чаян жылдызы. Чаян жылдызынын алдында төрөлгөндөр үчүн бул жума ийгиликтин жана сүйүүнүн жумасы болот. Буга чейин ишке ашпай жүргөн милдеттемелерге байланыштуу бир катар көйгөйлөргө карабастан иштериңиз жакшы жүрүшү күтүлүүдө. Интуицияңызды угасыз, ал кыйын кырдаалда эң мыкты чечимди сунуштайт. Жүрөгүңүз менен тандаңыз, сүйүү милдеттерге караганда маанилүү. Көбүрөөк сүйлөшүп, романтикалык саякатка чыгыңыз. Жачы жылдызы. Бул күндөрү сиздин ишкердик жөндөмүңүз көптөгөн идеяларды ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берет. Өз бизнесиңизде ойлоп табуучулук менен сиз каалаган нерсенин барына жетесиз. Шейшемби күнү жоопкерчиликтүү жана сабырдуу болуңуз. Шаршембиде өнөктөшүңүзгө толугу менен таянууга туура келет. Жекшембиде болсо үй бүлөдө бир аз келишпестиктер күтүлүүдө. Жумуштан эрте келип, жакындарыңыздын жанында болуу сунушталат. Текечер жылдызы. Бул аптада адамдардын абалын жана жүрүм-турумун талдап, туура жыйынтык чыгарганыңыз жакшы. Өтө чынчыл болууга аракет кылыңыз, фантазиялык ойлордон алыс болгонуңуз оң. Астрологдордун сунушунда жакындарыңызды терс кыймыл-аракеттериңиз менен таң калтырышыңыз мүмкүн. Дем алыш күндөрү жакындарыңыздын кашында болуңуз. Суу куяр жылдызы. Бул жумада өзүңүздү олуттуу алып жүргөнгө аракет кылыңыз, эмоцияңызды баарына көрсөтө берген туура болбойт. Жумушуңузда жетекчилик менен пикир келишпестиктер болушу ыктымал. Ал эми шаршемби күнү жетекчиликке доомат койбогонго аракет кылыңыз. Бул нерсе чыр чатакка алып келиши мүмкүн. Аптанын аягында кесиптештериңизди өз кеңешиңиз менен тынчсыздандырбай, азыраак сүйлөп, көп иштегениңиз жакшы. Балык жылдызы. Дүйшөмбү күнү пландарыңызды өзгөртө турган жолугушуу болушу мүмкүн. Шаршемби күнү сизди таң калтыруучу жумуштар күтүп жатат, андыктан аны максималдуу пайдаланып алганыңыз жакшы. Аптанын экинчи жарымында жетекчиңиз тараптан сын пикирлер болушу мүмкүн. Келечегиңиз үчүн айрым сындарды көтөрүп, түшүнүү менен мамиле кылганыңыз жакшы болот. Эс алууңуз жемиштүү жана жагымдуу болушу үчүн ар дайым көңүлүңүз көтөрүңкү жүрсүн. Сиздер 2 августтан 8 августка чейинки жылдыздар төлгөсү менен тааныштыңыздар. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.